мэр Азиз Суракматов камакка алынды. Бишкек шаарынын мурунку мэри Азиз Суракматов камакка алынды. Бул тууралуу репортерго өздүк булактар билдиришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аны суракка алып, андан кийин мекеменин тергөө изоляторунун убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Кошумча маалымат берилет. Булак репортер Кейже. Журналист, блогер Эрулан Көкүлов олуттуу илдет менен күрөшүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал массалык маалымат каражаттарынын бирине интервью берип жатып айткан. Анда ал акыркы убактарда мен өзүмө, туугандарыма, жакындарыма аябай көп убакыт бөлүп жатам. Себеби мен өзүмдүн ден соолугумда олуттуу көйгөй бар деп ойлойм. Бул өтө эле олуттуу оор экенин сезем. Андыктан мага жакын арада жеткиликтүү медициналык жардам керек. Мен өзүмдүн ооруп жатканымды билем. Бир азда толук анализ тапшырып бүтөм деген. Журналисттердин бул ошончолук эле олуттуу, бирок сен жашайсың да деген суроолоруна ооба, бул өтө олуттуу, билбейм, көрө жатарбыз деп жооп узаткан. Белгилей кетсек, Эрулан Көкүлов коомчулукка Нисахыр долбоору менен белгилүү. Булак Facebook. Анжелика өзүнүн автордук катырын тартуулады. Ырчайым бул тууралуу маалыматты өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Анжеликанын айтымында Лика Депарж брендинин алгачкы жепаржети бактылуу аял деп аталды. Атыр Кыргызстанда өндүрүлөт. Атырдын жепаржети күчтүү, ийгиликтүү жана көз карандысыз аялдын сапатына айкалышат деп жазган ал. Автордун жепаржеттүү атыры гүлдүү тикендүү тоопко таандык. Анда мандарин, апельсин, кызгылт калемпир жана бүлдүркөн, пион, роза жана роза эфир майы, ошондой янтар, мускус жана пачули камтылган. Ырчы бет ачарда 150 бөтөлкөнүн бардыгы сатылгандыгын белгиледи. Жакында атырлардын бет ачары өлкөнүн бардык аймактарында жана Орусиянын Москва шаарында болот, деди ал. Булак Ынтымак медиа.